Майны сүттүү болсун. Ушла Бизде бүгүн важная миссия деген сөздөр менен сторисимди баштадым элем. Анда эмесе кандай миссия экенин айтып берейин. Эртең менен туруп Жалал Абадка учуп бардык. Ал жерде менин кайным тосуп алды. Анткени жалпы бир туугандар чогулуп алып, мынакей ушул кара тулпарды атабызга белекке бергени бара жатабыз. Жада калса Казакстандан эжем келип калды. Эми кайнэжем. Бардык бир туугандар чогулуп алып, мынакей айылга жол тарттык. Гүлдү апабызга даярдап, бантикти коюп, үйгө кирип бардык. Бул жерде атам менен апам бир туугандар чогулганын эле сүйүнүп, автоунааны көрөр элек экен. Андан кийин автоунааны көргөндөн кийин кандай гана сонун эмоциялар болду. Абдан сүйүнүчтүү, чын эле күтүүсүздөн болгондуктан баардык эле чын элеби деп аябай бир сонун сезимдерге баардыгыбыз ээ болдук. Бул жерде Адаш экөөбүз баарыңыздарга салам айтып жатабыз. Ким билбесе, бул менин абысынымда улуу жеңебиз бар, бирок ал тилекке каршы келбей калды. Жалпы кайнагамдын үй бүлөсү, кайнэжем, биздин үй бүлөбүз, кайнимдин үй бүлөсү ушундай белек тартуулап, жакшы маанай тартууладык. Чын эле абдан сүйүнүп жатабыз. Сиздер дагы комментарийге өзүңүздөрдүн жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып койсоңуздар болот. Андан соң дөңгөлөктөрдү майлап, чачып үйгө кирдик. Үйгө киргенден кийин шашпай өзүнүн эмоцияларыбызды айтып, калуу тилектерибизди айтып, иши кылса аябай сонун отуруш болду. Кандай сонун э? Атабыз ушинтип жылмайып эле жыргап жүрдү. Биз болсо миссиябыз жакшы аткарылганына сүйүнүп, бир туугандар жыргап эле калдык. Ата энелерибизди ушинтип сүйүнтүп жүрө берелик. Баарыңыздарга чоң рахмат. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө.